Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Камчыбек Ташиевке кол салууну пландаган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Мен Дүйшеев Руслан Бекбоевич 1983 жылы төрөлгөн 21 ноябрда Чолпон Ата шаарында Орун Камчыбек Асанбектин уюшкан кылмышына Жаш балдар арасында сасык тумоо күчөп, ооруканаларда орундар жетишсиз болуп жатат. Азыр учурда сезондук оорулар, ОРВ менен жана грипптин кабылдоолору менен келген өпкөсү жана өпкө жолдорунун жабыркоосунда пайда болгон оорулар. Жолго төлөнүүчү акча күйүүчү май аркылуу алынат, ал каражатка өлкө ичиндеги жолдор оңдолот. Москва шаарында эмгектенип жүргөн мигрант жарандар. Азыркы күндө Москва шаарында эң эле көйгөйлүү маселе документ иштери. Сиздерге ишеничтүү адистерди сунуштайбыз. Документтердин баардык түрүн жасайбыз. Жаңы келгендерге турак жайга каттоо, каттоону узартуу, базада жок болсо каттоо, чек арага чыкпастан 3 айга кайра каттап беребиз. Баары мыйзамдын негизинде. Ошондой эле эмгек келишими, макулдуктун ишеничтүүлүгү, медициналык китепче, ИНН, СНИЛС, ДМС, перевод паспорт, черный список текшеребиз. Запрет, штраф регистрация, база текшерүү жана да Вайлверске керектүү документтерди кылабыз. Биздин дарек метро Павелецкая. Байланыш номерибиз +7 977 736 15 87. Сиздерге кызмат көрсөткөн адис Ажы Акбар жигитибиз. Эми булар тууралуу алдыда кененирээк баяндайбыз. Камчыбек Ташиевке кол салууну пландаган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалганын УКМКдан билдиришти. Руслан Бостери кайман аты менен таанылган 41 жаштагы Руслан Дүйшеев Камчы Көлбаевдин жакын адамдарынын бири болуп, Ысык көлдөгү Бостери айылын кармаган айтылды. Ал буга чейин каракчылык, адам өлтүрүү кылмыштары үчүн соттолгон. Дүйшеев издөөдө жүргөн учурда УКМКнын жетекчилигине кол салууну пландаштырып жүргөнү маалым болду дешти атайын кызматтан. Уюшкан кылмыштуу топту түзгөн жана ага катышкан деп айыпталып, Токтогул районунда колго түшүрүлгөн шектүү УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда кылмыштуу топтун башка мүчөлөрү изделүүдө. Чолпон Ата шаарында Орун Камчыбек Асанбектин уюшкан кылмышына тобунда турган, азыр уюшкан кылмыштын тобунан баш тартам. Кыргызстандын мыйзамы менен баш ийип жашайм. Бишкек шаарында соңку 10 ай ичинде 2 дөңгөлөктүү автоунаа каражаттары аралашкан 503 жол кырсыгы катталып, 10 адам каза болуп, 550 адам түрдүү жаракат алды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Исаев билдирди. Маалыматка караганда, шаардын жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы Glovo компаниясынын жетекчилери менен айдоочулары менен жолуккан. Анда айдоочуларды жол эрежелерин сактоого чакырып, 2 дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын жол кырсыгына көп кабылган себептери атаган. Жалпыга маалымдоо каражаттарында социалдык түйүндөрдү айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн скутер, мопед, мотоцикл, электр чыгырыгы сыяктуу каражаттарды айдагандар жол эрежелерин сактабай жатканы тууралуу сын айтылып келет. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы буга байланыштуу буга чейин бир нече жолу рейд өткөргөн. Мындан сырткары министрлик айдоочулук көлүккө кыймылдаткычынын кубаты 50 кубтан төмөн болгон мопед, мотоциклдер үчүн айдоочулук көлүктүн категориясын киргизүүнү сунуштап жатышат. Дженга кайман аты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кадырбек Досонов жана аны менен кошо айып тагылгандардын сотунда шектүүлөр акыркы сөзүн сүйлөп башташты. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Кийинки соттук отурум 29 ноябрда уланат. 2023 жылы 13 январда Ош шаарында топ адам бир кишини арматура менен койгулап жатканы тартылган видео коомчулукта талкуу жараткан. Үрөй учурган бул окуяда бир киши өлүп, дагы бири катуу жабыркаганы маалым болгон. Ош шаардык милициясы адам өлтүрүүнү уюштурууга айыпталган Кадырбек Досонов баштаган 5 кишини кармаган. Кийин ушул эле ишке байланыштуу жалпы 9 шектүү колго түшкөнү белгилүү болгон.
Кадырбек Досонов 2023 жылдын ноябрь айында дагы башка кылмыш ишине байланыштуу күбө катары көрсөтмө берүү үчүн Бишкекке которулган, бирок кайсыл иш экени айтылган эмес. Ал буга чейин оор беренелер менен айыпталып, бир нече жолу кесилип, кайра эркиндикке чыккан. Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев 2023 жылы 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтун бир катар мүчөлөрү, анын ичинде Кадырбек Досонов да кылмыштуу топтон мындай идеядан баш тартканын айткан видеолору чыккан болчу. Жаш балдар арасында сасык тумоо күчөп, ооруканаларда орундар жетишсиз болуп жатат. Ош облустар аралык балдар ооруканасына күнүнө 1500гө жакын бейтап кайрылууда. Абалды жөнгө салуу үчүн аймактардан кошумча дарыгерлер дагы түнкү кезметке тартылган. Мындан сырткары оорукананын 6 жеринде кабыл алуу бөлүмдөрү иштеп жатат. Дарыгерлер түнкү нөөмөттө эле 300дөн ашуун бейтапты кабыл алышууда. Бейтаптар өз манипуляцияларын алып жатат. Кыздар өз иштерин кылууда, жумуштарын бейтаптардын кайрылуусу аябай көп. Сасык тумоонун толкуну күч алып, Ош облустук жаш балдар ооруканасы бейтаптарга толду. Мында бир күндө эле 1,5 миңге жакын оорулуу келип түшүүдө. Мындан улам дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөн. Абалды жөнгө салуу үчүн аймактардан кошумча дарыгерлер дагы түнкү кезметке тартылууда. Мындан сырткары оорукананын 6 жеринде кабыл алуу бөлүмдөрү иштеп баштады. Азыр учурда сезондук оорулар, ОРВ менен жана грипптин кабылдоолору менен келген, өпкөсү жана өпкө жолдорунун жабыркоосунда пайда болгон оорулар. Айрыкча балдардын кайрылгандарынын саны, 1 жашка чейинкилердин саны аябай көп. Анан биз 2 айга чейинки балдарды кооптуу балдардын катарына киргизгендиктен аларды кетиргенге аябай оор болот. Себеби алар 1 сааттын ичинде абалы оорлошуп, кайра кайтып келип жатып калышы мүмкүн да. Андай балдарды биз сөзсүз түрдө бир күндүк көзөмөлдөө бөлүмүнө көзөмөлгө алып калабыз дагы. Эгерде абалы туруктуу болсо, эртеси үй бүлөлүк дарыгерлерине жөнөтөбүз. Дарыгерлер түнкү кезметте 1 суткада эле 300дөн ашуун бейтаптарды кабыл алышууда. Басымдуусу 1 жана 3 жашка чейинки балдар. Орундуктар жетишсиздигинен абалы оорулуп кеткен гана балдар жаткырылып жатат. Ал үчүн кошумча керебеттер дагы даярдалган. Калганы үй шартында дарыланууга жөнөтүлүп жатыптыр. Оорукана 540 орунга ылайыкташса, бүгүнкү күндө анда 618 бала дарыланып жатат. Бөлүмдөрдүн бири өпкө оорулар бөлүмү болгондуктан 60 койкага эсептелген. Бирок учурда 85-90 бейтап жатып дарыланып атат. Биз ошондой эле кошумча керебеттерди уюштурганбыз. Анан пландуу түрдө кайрылган бейтаптарды чектеп жатабыз. Себеби мына курч кайрылган бейтаптарга учурда убагында жардам берилбей калса, аларды кабылдоолорго жана мерт болуусуна алып келгендиктен биз пландуу түрдө бейтаптарды чектеп, ошолордун ордуна кошумча керебеттерди коюп, керебеттер даяр. Учурда пульмонология бөлүмүндө 85 ору бар. Бөлүмдөрдө кошумча керебеттер уюштурулган. Курч респиратордук вирустук инфекциялардын өсүшүн дарыгерлер аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштырышат. Көбүнесе балдар тумоону бала бакчадан, мектептен жуктуруп жатыптыр. Учурда грипп көп болуп атат да, балдардачы. Ошо көп болгонуна байланыштуу больницада аябай бейтаптар көп экен да. Ошого карабастан дарыгерлер ушундай бир аракеттенишип карашып атат да. Ошого ыраазыбыз. Кызым 2 күн бир аз жөтөлүп атты да. Анан 2-нчи күн дегенде ошо күчөп кеткенден улам алып келсем, шамалдап калыптыр өпкөсү дегенден, анан сразу эле жаткыза коюшту да. Ош шаардык жугуштуу оорулар стационарында да абал курчуган. Оорукана 180 орундукка ылайыкташса, бүгүнкү күндө анда 249 бала дарыланып жатат. Орундуктар жетишсиздигинен бейтаптар коридордо да жатууга аргасыз. Биз үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчилерине кайрылдык, координаторго кайрылдык. Ошо жактан дарыгерлер суранып, азыр күндө бир дарыгер, бир медайым менен биздин кабыл алуу бөлүмүндө жардам беришип атышат. Күнүнө канча бейтапты кабыл аласыздар? Бир күнүнө биз 300гө чейин амбулатордук түрдө
обращение болуп атат. Бирок ошолордун ичинен мындай сортировка болуп, показаниясына карап жаткызып атабыз. Күнүнө 60-тын тегерегинде госпитализация болот. Жаш балдар гана. Белгилей кетсек, күз-кыш айларында сасык тумоо жана өпкөгө суук тийүү күчөп, жугуштуу ооруларды жуктуруп алгандардын саны артат. Адистердин айтымында бейтаптар көпчүлүк учурда оору өтүшүп кеткенден кийин гана ооруканага каралышат. Балдардагы жана чоңдордогу сасык тумоонун алдын алуу үчүн дарыгерлер гигиеналык эрежелерди сактоону, беткап кийип жүрүүнү, эл көп чогулган жерлерге барбай сасык тумоого каршы эмдөөнү сунуштайт. Алмагүнерке Байгызы, Мирбек Конубаев, Ош ТВ. Президент Садыр Жапаров Бишкектин номер 57 мектебинде окуучунун энеси менен мугалимдин ортосундагы чатак боюнча үн катты. Өлкө башчысы бүгүн 20 ноябрда мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдарынын педагогикалык кызматкерлери үчүн ар жылдык республикалык конкурстун жыйынтыгы менен сыйлыктарды тапшыруу иш-чарасында сүйлөдү. Ал окуучунун апасы мугалимди тилдеген окуяны көрүп, абдан капа болгонун билдирди. Сабак маалын 45 мүнөттүк сабак учурунда ата-эне түгүл, ошол мектептин директору эле эмес, керек болсо министр дагы барып, ошол сабакты токтотууга укугу жок. Ал эми жогорудагы жосунсуз жорукта 45 мүнөт сабак токтогон аз келгенсип, мугалим деген улук аттын кадыр-баркын тебеленип, ошол жерде мугалим болом деген канча окуучунун шагы сынганы уже көрүнүп турат да. Мындай түркөйлүккө мектепте да, бала бакчада да керек болсо коомчулуктун кайсыл жеринде болбосун жол бербешибиз керек. Кыргызстандын транспорт жана байланыш министрлигинин алдындагы жол фонду унаалардан жолдо жүргөнү үчүн акча 1 сомду күйүүчү майдын баасына кошуп алат. Бул жолу салыктык эмес кирешелер тууралуу кодекске жана жол фонду тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна киргизилген. Аталган мыйзам долбоору 20 ноябрда Жогорку Кеңештин жалпы отурумунда 3 окуудан кабыл алынды. Транспорт жана байланыш министринин орун басары Бекназар Базаралиевдин депутаттарга берген маалыматына караганда, былтыр жол фондунун бюджети 4,5 миллиард сом болгон. 2025 жылы 5 миллиард сом түшөт деп күтүлүп жаткан. Бул мыйзам ишке кирсе, бюджет 7 миллиард сомго чыгат, деди Базаралиев. Айрым депутаттар жолго алынуучу акы күйүүчү майдын кымбатташына алып келерин айтып, бул өз кезегинде азык-түлүктөн тартып бардык товардын баасынын көтөрүлүшүнө алып келерин эскертти. Мыйзам долбоорун министрлер кабинети демилгелеген, ага ылайык ким көп жол жүрсө, ошол көп төлөйт принцибин кармаган өлкөлөрдүн тажрыйбасы менен жол акысы күйүүчү майдын ар бир литрине кошулган. Өкмөт буга чейин өлкөдөгү жолдорду оңдоп түзөө үчүн жол фондунун бюджетин жылына 10 миллиард сомго чыгаруу зарылдыгын билдирген. Маалыматка ылайык, учурда жол фонду күйүүчү майга киргизилген акциздик маркадан айыппул, автоунааларды каттоо, өткөрүү жана башка автоунага байланыштуу төлөмдөрдөн чогултууда. Өлкөдөгү соода борборлордо өрт коопсуздугун сактабаган жеке ишкерлерге карата айыппулдун суммасын көтөрүү боюнча мыйзам долбоору сунушталууда. Аталган мыйзамды өзгөчө кырдаалдар министрлиги демилгелеп, ишкерлердин өрт коопсуздугун камсыздоодо жоопкерчилигин арттыраарын билдирген. Анда 3000 кишиден көп иштеген жерде өрт коопсуздугу сакталбаса 1 миллион сомдон, ал эми 1000 кишиден көп жерде 500 000 сом айыппул салынаары жазылган. Сунушталган мыйзамга айрым эл өкүлдөрү колдоо көргөзгөн жок. Эми эл көп чогулган жерлерде өрт коопсуздугун сактабаган соода борборунун ээлерине 1 миллион сомго чейин айыппул салынат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Урматбек Шамырканов билдирди. Ал 3000 кишиден көп субъекттерде өрт кырсыгы катталса 1 миллиондон, ал эми 1000 кишиден көп жерде катталса 500 000 сом айыппул салынаарын да белгиледи. Аталган мыйзам долбоору жеке ишкерлердин жоопкерчилигин арттыраарын да кошумчалады. Азыр ушуреки долбоор менен ошореки жогорку бааларды коюп алып келдик. Эгер мына 3000 кишиден 3000 ошореки ишкерчилик кылган адамдан өйдө болгон болсо, ошого деп биз миллион сом деп атабыз да, штрафтычы. Эгер 1000 кишиден ашкан субъект болсо, ал ошореки 3000 кишиден ашкан эки эле базар экен, Дордой менен эле Кара Суу базары. Калгандары болсо ошореки экинчи тарифке илинет, 500 000 да, мисалы үчүн ошол эле Ош базары же болбосо Орто Сай базары. Демилгеленген мыйзам долбоорун айрым эл өкүлдөрү колдоо көргөзгөн жок. Алар өрт коопсуздугу сакталбаган соода түйүндөрдө ишкерлерди айыптап акча төлөтүү туура эместигин билдиришти. Бул мыйзам аркылуу кызматкерлер коррупциялык аракеттерге да барышы мүмкүн экендиги айтылды. Мындан улам имарат курулуп жатканда өрт өчүрүүчү унаанын өтө албай калышына уруксат берген кызматкерлер жазаланышы керек дешет. Ошол өрт коопсуздугун камсыз кылууда ошол базарларда
пожарный машина кире албай калганда ага ким уруксат берип атат? Кайра эле сиздердин сотрудниктер ошол жердеги жергиликтүү базардын өкүлдөрү менен ошол нерсеге барып атышат да. Мындайча айтканда жоопкерчилик бир гана ишкерде эмес, жоопкерчилик сиздерде да болуш керек. Мен штраф менен көбөйүп кеткен, штрафты көбөйтүп койгондон сиздер айткан өрт коопсуздук азаят деген сиздердин формулаңыздарга мен макул эмесмин. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин ардагери Эмилбек Эргешев сунушталган мыйзам долбоору өрт кырсыктарын алдын албайт деп эсептейт. Ал бул мыйзам өлкөдөгү жеке ишкерлерди колдоо саясатына каршы келип, ичарада отурган содагерлер гана жабыркаш мүмкүн дейт. Мындан улам өрт кырсыгы катталган учурда чыгымдарды базар ээсинин мойнуна жүктөлүшү керектигин билдирди. Сода түйүндө өрт кырсыгы каттала турган болсо, биринчи очередде ошол жерде соода кылып аткан адамдар жабыркайт. Ал эми базарком ол акчаны төлөп коет дагы, анын күйүп жабыркаган соодагерлердин товар материалдык балдарын ким төлөп берет деген маселе жаралат да. Себеби азыркы учурда бардыгы кредит алып, эптеп тигилин өткөрүп атат. Бул штрафты көбөйтпөй, тескерисинче ошол мисалы үчүн базар соода түйүндөрү да, соода түйүндө камсыз кылып аткан юридикалык жак базарком. Базарком эгерде ошол жерде өрт кырсыгы каттала турган болсо, ошол жабыркаган жеке ишкерлердин толук чыгымын камсыздап токтоп берет, төлөп берет деген мыйзамды киргизиш керек. Коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорун коомчулукта жактырууда алар өрт коопсуздугун камсыз кылууда кылдат мамиле кылып, талаптарды күчөтүү керек дешет. Жардам берет деп ойлойм. Акчага такалат да бар. Аткарбаган сөзсүз да. Жардам берет. Ооба да. Антпесе алар сезбейт да. Качан адам өзү чоң жоопкерчиликти, чыгымды бермейинче, аны алыштын эмеси мүмкүнчүлүгү жок экендигин түшүнбөйт да адамдар. Канчалык берсең ошончо талап кылсаң болот. Көтөрсө болот эми, бул элдин кызыкчылыгы үчүн да бул нерсе. Эми кылдаттыкты сакташ керек албетте. Электр энергияны убагында каратып, монтерлорду чакырып, электрикти чакырып түзөтүп туруш керек. Белгилей кетсек, жыл башынан бери 3498 өрт кырсыгы катталып, 35 адам каза болгон. Өлкө боюнча милдеттүү түрдө жыл сайын 1300 тез тамактануучу жай, 1125 май куючу станция, 297 ири соода борборлору текшерүүдөн өтүп турат. Учурда өрт коопсуздугун сактабаган объектилерге жеке жактарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23000 сом айыппул салынып келүүдө. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Кыргызстанда жакынкы мезгилдери 70 балабакча жана балдардын 300 борбору ачыларын Билим берүү жана Илим министри Догдургүл Кендирбаева Бишкекте өтүп жаткан Борбор Азия жогорку окуу жайларынын ректорлорунун жыйынында билдирди. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына арналган бул иш-чара глобалдуу маселелер маалында Борбор Азия университеттеринин өзгөрүшү деп аталды. Министр президенттин колдоосу менен билим берүү жана илим тармагына салынган инвестиция арбып жатканын белгиледи. Жакында биздин өкмөт балдардын кыска мөөнөттүү 300 борборун жана мектепке чейинки билим берүүчү 70 жайды ачат, деди Кендирбаева. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктады. Алдыда дүйнө кабарлары бар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.